Экинчи соттук талаш Борбордук шайлоо комиссия президенттикке талапкерлердин бирин Кубан Чороевди каттоодон баш тарткандан кийин жаралды. Бул талапкер үчүн кол чогултуу, ал кол коюу барактары үчүн акы төлөй электе баштаган фактысы баш тартуунун себеби болгон. Сотко кайрылып, доогер Борбордук шайлоо комиссиянын чечимин жокко чыгарууну талап кылган. Өз талабын ал өзү менен типографиянын ортосунда түзүлгөн келишим менен бекемдеген. Ал келишимге ылайык эки тарап акы төлөнгөн күн катары келишимге кол коюлган күндү эсептөө жөнүндө макулдашкан. Борбордук шайлоо комиссиянын өкүлдөрү өз кезегинде кол коюу барактары иш жүзүндө кол чогултуунун акыркы күнүндө төлөнгөнүн, муну банктык документтер далилдеп турганын айтышкан. Жыйынтыгында административдик жана жогорку соттор Борбордук шайлоо комиссиянын чечимин күчүндө калтырышып, талапкерди Кыргыз Республикасынын президентинин мөөнөтүнөн мурда шайлоосуна катышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратышкан. Судебная коллегия по административным делам Верховного суда Кыргызской Республики именем Кыргызской Республики постановила решение административного суда города Бишкека 12 декабря 2020 года оставить в силе. Постановление вступает в законную силу немедленно после его оглашения, является окончательным, обжалованию не подлежит.